УКМК массаж салондорунан акча алып жүргөн деп милициянын 3 кызматкерин кармады. УКМК 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан кызматкерлерин массаж кызматын көрсөткөн салондордун ээлеринен системалуу түрдө акча алып турган деп кармады. Мекеменин маалыматына ылайык алар райондук ички иштер башкармалыгынан кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Улук ыкчам кызматкери жана ыкчам кызматкери жарандар экени айтылды. Кармалгандар Бишкектеги массаж салондордун ээлеринен акча каражаттарын алуу үчүн туруктуу коррупциялык схеманы уюштурушкандыгы аныкталды. Алар массаж салондоруна негизсиз рейдтерди жүргүзүшкөн, максат салон ээлеринен калкалайбыз деп ай сайын акы алып туруу болгон деп айтылат маалыматта. Анда белгилегендей, мындай кызматтын акысы $500дөн $1000 чейин белгиленген. Массаж салондордун ээлери менен кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы өзү сүйлөшүп иштеп жаткан бизнесин мажбурлап жабуу менен коркутуп, ай сайын акы төлөө шартын койгон. Салон ээлери баш тарткан учурда түшкөн арыздардын негизинде рейдтик иш-чараларды жүргүзүп, аларды кымайбыз деп коркутуп турушкан. Акча алууда бир жолу колдонуучу электрондук банк карталарын, ишенимдүү акча алмаштыруу жайларын жана башка түрдүү жолдорду колдонушкан, деди УКМКдан. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө амалдары уланууда. Крымды кайтарып алуу аракетинде Орусия аймакты коргоо үчүн каалаган куралды, анын ичинде өзөктүк куралды колдонуп алат. Батышка мындай эскертүүнү Россия Федерациясынын коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев жасады. Эгерде Крымды кайтарып алуу аракети менен байланышкан кээ бир олуттуу чабуулдар жөнүндө айта турган болсок, бул бардык коргоо каражаттарын колдонууга негиз экени айдан ачык. Анын ичинде Орусияга каршы куралдын кандай түрүн колдонуу мамлекеттин жашоосуна коркунуч туудурса, негиздер менен каралган ядролук токтотуу доктринасы да бар, деди Медведев орусиялык маалымат каражаттарына берген маегинде. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А, биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Буга чейин Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Вадим Скибицкий Орусияга каршы жазгы чабуулун, анын ичинде Крымды басып алууну жарыялаган. Байлд басылмасынын жазганына караганда, Украинанын куралдуу күчтөрү жарым аралды Орусия Федерациясы менен байланышты үзүү үчүн Крымга кургактагы көпүрө аркылуу өтүүнү каалайт. Немис саясаттануучусу Мюнхендеги Бундесвер университетинин профессору Карло Масала Крымга чабуул коюу кыйын болгондуктан Украина өз пландарын ишке ашыра албайт деп эсептейт. Если говорить о каких-то серьезных вещах, которые связаны с попыткой отвоевать Крым там, и так далее, ну я уже об этом и говорил, и писал, но можно к этому и не возвращаться. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренных основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения грозит существованию самого государства. А попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства. Поэтому делайте выводы сами. Здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия, абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши друзья за океаном. Кытай архивдеринен 2019-жылы табылган кыргыз элинин байыркы тарыхына таандык. Архивдик материалдар кыргыз тилине которулат. Бул үчүн президенттин фондунан 13 миллион сом бөлүнөт. Президенттин маалымат катчысы Ербол Султанбаев соц тармактагы баракчасына жазгандай, жакын арада аталган каражаттар Мурас фондунун эсебине которулат. 2019-жылы Кытай тарых изилдөө институтунун кызматкерлери бизге Кытай архивдеринен кыргыз элинин байыркы тарыхына таандык архивдик материалдар табылгандыгын, ал маалыматка ылайык кыргыз эли жазма тарыхый булактарда биздин заманга чейин 10-кылымдарда эле кездешкени, мамлекет кургандыгы, ал тургай чоң мамлекеттер менен эл аралык мамилелерди жүргүзүп келгендиги тууралуу Кытай тарыхчысы Ю Тайшан өзүнүн эмгектеринде жарыялаганын билдирген, деди ал.
Султанбаев ушул табылган маалыматтарды которуу иштери ушул мезгилге чейин тиешелүү каражат табылбагандыгына байланыштуу токтоп тургандыгын кошумчалады. Мындан улам Мурас фондунун башкармалыгынын төрагасы Кыяс Мулдукасымов Кытайдан табылган 10 000 бетке жакын архивдик документтерди байыркы Кытай тилинен азыркы Кытай тилине, андан кыргыз тилине котортууну баштоо үчүн тийиштүү каражаттарды таап, жардам берүү өтүнүчүн келтирип, президент Садыр Жапаровдун дарегине кат менен кайрылган. Табылгалардын тарыхый баалуулугун жана маанилүүлүгүн эске алып, президент Жапаровдун тапшырмасы менен президенттик фонддон 13 миллион сом бөлдүрүп берүү боюнча тиешелүү чечим кабыл алынды, деди президенттин басма сөз катчысы. 8 марттан тарта мас абалында унаа башкаргандардын саны бир кыйла азайды. Өлкө аймагында 8 марттан бүгүнкү күнгө чейин мас абалында унаа башкарган 423 айдоочу аныкталган. Ал эми өткөн жылдын ушул эле убактысында 800 мас айдоочу аныкталган. Демек, мас абалында унаа башкарган айдоочулардын саны 41% азайган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мунун себеби мурда мас айдоочулар 17 500 сом гана айып төлөп кутулурса, жаңы катаалдашкан шартка ылайык мас айдоочулар 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ал эми жаза чарасы бүткөндөн кийин экинчи ирет мас абалында унаа башкарган учурда унаасын токтотуп коюу менен 3 жылдык мөөнөткө айдоо укугунан ажыратылуусу себеп болууда. Азыркы учурда одоно жол эрежелеринин бардык түрү азаюуда. Кыргызстан төлөй турган карыздын суммасы көбөйө баштады. Статистика. Үстүздөгү жылдын январь-февраль айында Кыргызстан мамлекеттик карызды тейлөөгө 4 миллиард 129,2 миллион сом жумшады. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Аталган каражаттын 2,5 миллиард сому сырткы карызды, 1,6 миллиарды ички беренеси төлөөгө сарпталган. Былтыркы жылдын алгачкы 2 айында мындай багытка 3,5 миллиард сом которулган болчу. Жалпысынан быйыл мамлекеттик карыздан кутулуу үчүн 48 миллиард 625,4 миллион сом бөлүү пландалууда. Финансы министрлигинин сайтындагы ачык маалыматтарга ылайык, бул 2005 жылдан берки рекорддук сумма. Салыштыруу үчүн айтсак, 2022 жылы карызды төлөөгө 33,6 миллиард сом коротулган эле. 2023 жылдын январь айындагы статистика боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 5 миллиард 631 миллион долларга жетти. Анын ичинен 4,5 миллиарды чет өлкөлүк донорлордон алынган акча.